Мен ушул методду колдондум. Бул жерден мен көрбөйм кимдин окурун. Гулиза Курчубекова Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинин студенти. Ал буга чейин 2 ай аралыгында Талас районундагы Мейлкан Козубеков атындагы орто мектебинде практикада болуп, окуучуларга сабак берүүдө тажрыйба топтоп келген. Бул күнү окуучулар студенттер менен бирге даярдаган көрсөтмөлүү куралдары менен мыкты практикант кароо сынагына катышты. Практика учурунда мен балдарга көбүнчөсү интерактивдик методдорду колдондум. Азыркы жаңы методдор балдарга презентацияларды көрсөтүү жана ошондой эле онлайн оюндар абдан кызыктуу болот. Алардын бардыгы мен бул жакка өзүм көрсөтмө курал катарында алып келдим. Бул жактан теориядан үйрөнгөн бардык билимимди практика жүзүндө дагы эң жакшы деңгээлде өтө алдым. Ошонун эсебинен бул жакта мен өзүмө грамота алып келдим. Практика учурунда көрсөткөн эң жакшы ийгиликтерим үчүн. Теория учурундагы бардык билимдерим мен практика жүзүндө мага аябай чоң жардам берди. Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультети келечектеги мугалимдерди даярдайт. Андыктан азыртадан студенттердин мектептерде окуучулар менен иш алып баруусу үчүн мындай көндүмдөр маанилүү. 3 жана 4 курстун студенттери Талас областындагы мектептерге барып практикаларын өтүп келишти. Өткөндө өздөрүнүн колунан жаралган иш-чараларды көрүп атасыңыздар. Ошол иш-чаралар менен мектеп окуучуларына өзүнүн болгон билимин арнашып, ыкмаларын колдонуп келишти. Ушунун негизинде мынакей буюрса бүтүрүүчү квалификациялык иштерди коргошот. Ошо бүтүрүүчү квалификациялык ишке болгон мектептеги материалдарын өздөрү колдорунан жаралган практикада колдонулган материалдардын негизинде бүтүрүүчү квалификациялык иштерин коргоого даярдык көрүшөт да. Жыйынтыктоочу педагогикалык конференциянын алкагында мыкты практикант конкурсуна калыстык кылуу үчүн орто мектептерден мугалимдер чакырылган. Алардын берген упайларына жараша мыкты практиканттар тандалып, атайын сыйлыктарга ээ болушат. Норузбек Шабданбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары.